Бүгүнкү күндө бөйрөк дартына кабылгандардын саны күн өткөн сайын көбөйүүдө. Бул болсо өнөкөт ооруга айланып, андан кийин бөйрөктү иштен чыгаруу коркунучуна айланат. Организмде белоктун көбөйүшү зат алмашуунун бат иштөөсүнө таасир этип, бул болсо бөйрөккө күч келтирет. Ал эми бөйрөк иштебей калган учурда тез арада бөйрөктү алмаштыруу керек. Кыргызстандагы бөйрөк оорулар кийинки убактарда ушу массалык маалымат каражаттарында элдин арасында да абдан көп талаш тартууларды чыгарып келатканын жакшы билесиздер да. Анан өзгөчө мына 10 жылдан бери ушундай оорулардын саны да көбөйдү. Анан кийин алардын баардыгы жанагындай жасалма бөйрөккө туш келип атты да. Анан ошол жылдан мурун эле биз ушул бул проблеманын курчуп кетерин билип, мунун эң жакшы эле жолу толук айыктыруунун. Ошондой менен ооругандарды бөйрөк алмаштыруу гана операциясы болуп эсептелет. Бул дүйнөлүк практикада да ушундай. Россияга баргам, анан Россиядан 3 ай иштегенде эле ишип кетип, анан Кыргызстанга келсек ошо гемодиализге түш деп гемодиализге түшкөм. Ошол бойдон гемодиализдемин. Саламатсызбы? Алыккан кандай? Жакшы. Келген убакыт болуп кетти. Жакшы? Жакшы. Молодцы. Как настрой? Жакшы. Молодцы. Хорошо. Барып келдиңерби? УЗИ бүт Ооба, барасыздар. барып келдик. Молодцы. Илим эле айтып атат, настройлор жакшы, у них все будет хорошо. Буюрса. Барды опыт жакшы да. Настройдун өзү Ооба, буюрса. Молодцы. УЗИ баары жакшы болуп экен? Үзүлөр жакшы бүт. Азырда көрөбүз, рентгенден өттү, бүт баары өттү. Анализдер чат. Симулек бүт баары даяр. Симулек бүт баары даяр. Дарларын бердим, назначениясын. Ашказан кандай ооруган жокпу? Жок. Дары ичкенден кийин. Хорошо. Жок, эчтеке болгон жок. Жок. Жакшы. Ну, все тогда. Готовимся. Эртең Буюрса. биринчи күнү, төртүнчү күнү. Ооба, буюрса. Алымкан Жалал-Абад облусунан келген. Ал бөйрөгүм ооруп 3 жылга чейин гемодиализге барып жүрдүм. Дары ичип турам. Бишкекте бөйрөк алмаштырат дегенин угуп, бул жерге эжем экөөбүз келгенбиз дейт. Азыркы учурда Алымкан операцияга даярданып жаткан учуру. 3 жылдан бери диализде жүрөт. Анан кийин бизге келгенде де 1,5 айдай болду. Буларды деген Жалал-Абадтан диализный центр жөнөткөн. Анан бизди угушуп, бизге келиштир атайын. Анан буларды биз даярдап баштадык. Даярдаш бизге, конечно, жанагындай убакыт керек да. Көп анализдерди тапшырабыз. Анан Казакстандан бир особый анализдерди тапшырабыз. Ошолордун баардыгын атчаташып, бүт баардыгын өтүшүп, анан экөөнүн тең анализдери жакшы болду, келишти бири-бирине. Анан кийин мынакей 4-күнгө пландаштырып, 4-күнү пересадка жасайбыз. Булардын операциялары биздин ойчусу жакшы өтөт, удачно өтөт. Мындай буюрса где-то бир операция кылгандан кийин бир 2 жумадан кийин үйүнө чыгарып беребиз. Анан дарыларын алышып, Минздравга барып регистрацияга турушуп, анан кийин Кудай буюрса күйөөгө чыгат, бала төрөйт. Бизде андай случайлар болгон. Трансплантациядан кийин күйөөгө тийип 2 баланы төрөп койду уже. Ошо анан баласын келип кече күнү эле обрезание жасаганбыз, баласыначы. Бул жигиттер болсо биздин бригадабыздар, мынакей Элимбек, Усеналиев Элимбек Шайлотбаевич, Макеев Сапарбек Чынчишевич. Бригадада биздин бар бир эле киши берди, операция жасаганда эч ким эмес да, берди деген көп киши бригада болуш керек. Ошон үчүн биздин бригадабыз баары тең налаженный, баары тең билишет кайсы ролду ким кандай аткарат. Бөйрөк алмаштыруу чет мамлекеттерде жакшы өнүккөн. Ал эми Кыргызстанда бөйрөк алмаштыруу операциясы биринчи жолу 2012 жылдын июль айында башталган жана бүгүнкү күнгө чейин бөйрөккө жасалган операция ийгиликтүү болуп, айыккан адамдардын саны көп. Анан бүгүнкү күндө мындай операцияларды ошол учурда көп өнүккөн өлкөлөрдө гана жасачу да. Анан мен өзүм ошондой операция жасаган өлкөлөрдүн баардыгында кыдырып чыктым. Турцияда, Россияда, Казакстан, Кытай, Индия, андан ары Европадагы өлкөлөргө да барып көрдүк. Өзүбүздү өздөштүрүш үчүн Белоруссияны тандап алдык. Белоруссия болсо бизге тили жагынан да жакын, анан ал жерде бул операциялардын баардыгы абдан жогорку деңгээлде коюлган экен. Бул операцияда Белоруссияда президент өзү көзөмөл алган да. Лукашенко көзөмөл алып, атайын ошо
дары-дармегинен баштап, лабораторный исследованиясынан баштап, жанагындай керектүү аспаптардын баардыгын ошо борборго сатып бергенде. Белоруссиядан жыл сайын органдарды жайгаштырып которуу борборунан адистер келишип, биздин ооруканада болуп жаткан операцияга өз көмөктөрүн көрсөтүп, тажрыйбалары менен бөлүшүүдө дейт Бишкектеги энелерди жана балдарды коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаев. Анан биз барып ал жерден ушунчалык жогорку деңгээлде экенин көрүп, анан алардын специалисттерин бияка чакырдык да биздин базага деп. Анан алар бизге бир 10 операцияны жасаганга 12-жылы биз алар менен келишим кол коюп, 10 операцияны жасаганга чейин алар биз менен чогуу жасап үйрөттү да. Кийин карап көрсөк 10 операция чөтө жетишсиз болуп калып, дагы 5-6 операцияны жасап үйрөткүлө деп сурандык. Алар менен 12-жылдан баштап биз мисалы 16-жылга чейин 16 операция жасадык. 16 операция жасап, анан кийин алар айтты, эми силер өзүңөрдүн техникалык мүмкүнчүлүгүңөрдү көздөгүлө дагы өзүңөр жасаганга даярсыңар деди. Биз ал жерге 4 жолу барып келдик. Ошо борборго барып өзүбүздүн командабыз менен бул жерде 20 адам катышат да. Анан барып ошо Белоруссияда 4 жолу алардын жасаганын аяктан да көрдүк. Турцияга 2-3 жолу барып келдик. Анан кийин барып гана биз өзүбүзгө даяр болгондон кийин гана биринчи, экинчи операцияны алардын көзөмөлүндө, бирок алар жасаган жок, карап турушту, жасадык да 16-жылдары. Бүгүнкү күндө түрдүү кесиптин ээлери, өнөр адамдары бар. Алар өздөрү билбеген акыбалда күнүмдүк ишинде пайдаланган буюмдар аркылуу бөйрөк оорусуна чалдыгып калуусу мүмкүн. Строительдерди сак болуш керек, респиратор менен колдонуш керек, лакокрасочный жумуштар менен эметкенде бензин, керосин, заправкаларда жаштар эмелер иштейт, ошо аларда карасаң колдонбой эле ошолорду иштешет да, постоянно суткалап ошол жит менен жүрүшөт. Анан дагы бул заттарга көп дарылар, негизи дарылардын баары эле химия. Дарычы. Дарыларды канчалык көп ичсе, ошончо көп нагрузка болот да фильтр органдарыбызга, боорго, бөйрөктөргө. Ошон үчүн ар бир дары деле көп ичсең уузаттай болуп калат. Да, өзүнүн нормасы менен, өзүнүн предписаниясы менен, дозасы менен ичсе, ал дары сыяктуу болот. Көп болуп калса, ашыкча болуп калса, да уузат болуп калат. Бөйрөк алмаштыруу көйгөйү менен бирге эле боор алмаштыруу көйгөйү дагы бар. Боор алмаштыруу үчүн биздин жарандар чет мамлекетке барып дарыланууга туура келет. Ал эми бул дарылануу бардык бейтаптын чөнтөгүнө туура келе бербейт. Дарыгер-хирург Камчыбек Аскарович боор алмаштыруу көйгөйүн чечүүдө алдыда пландарын айтып өттү. Эмки кадамыбыз боордар алмаштыруу операциясы да. Боор алмаштыруу бирки бөйрөк алмаштырууга караганда андан да татаалыраак болот да. Татаалыраак болот. Анан керектүү аспаптар дагы абдан кымбат болуп атат да. Анан биз азыр ушу жогорку кеңешке дагы кайрылып атабыз. Ушу бөйрөк алмаштыруу операциясы биздин атуулдар Индияга, Турцияга барып, бер жагы 50 000, нар жагы 100 000ге чейин расход болуп келип атышат да. Анан аякка барып кыйналып жүргөндөн көрөкчү өзүбүздө ушундай боор алмаштыруу операциясын өздөштүрүп койсок, бул жакшы болмок да. Бул тууралуу азыр биздин специалисттерибизди акырын ошо чет өлкөгө жиберип атабыз. Ошону менен кошо эле мурунку эле баягы жол менен чет өлкөдөн ушул бөйрөк операциясын абдан мыкты кылган специалисттер чакырып келип, өзүбүздүн команда менен чогуу иштеп, аны ошону өздөштүрөлүп атабыз. Бирок ага чейин жанагындай керектүү аспаптар керек да. Керектүү аспаптар керек. Ал бир $350 000 тегерегинде да, 350 000. Бирок бул деген ал бат эле өзүн өзү актайт. Бул бөлүмдө
Реципиент жатат. Реципиент бул бөйрөктү алган адам. Операция кылар менен бүтөрү менен бардыгы берге түшөт. Ошондо берге келгенде бүт керектүү аппаратуранын берге жайланышат. Анткени ал 24 саат көзөмөлдө болуш керек. Аркы жакта дагы өзүнчө бөлүм бар. Ал жерде болсо бөйрөктү берген адам, донор жатат. Анын дагы 24 саат биздин астыбызда көзөмөлдө болот. Негизгиси донор берген адам реанимацияда бизде көбүнчөсү 2 күн болот. Эң ашып кетсе 3 күн болуп калат. 3 күндөн кийин биз сразу 2 күндөн кийин даже көтөргөнгө аракет кылабыз өз жайына. Анткени бар бул реанимация отделение булбай оордуктуу берилет. Ошол себеби өз ордуна тынч жайланышканга биз уруксатын беребиз. Гемодиализ бул жасалма бөйрөк. Акыркы күндөрдө 2 бөйрөк иштебей, гемодиализ аппаратын жардамы менен жашап жаткан жарандар көп. Бул өнөкөт бөйрөк оорулардын 5 стадиясы бар да. Гемодиализге уже өнөкөт бөйрөк оорунун 5-чи стадиясына келгенде, ошондо гемодиализге муктаж болуп калышат бейтаптар. Ошого чейин жеткизбегенге аракет кылат да дарыгерлер, биз биякта мындай карап мындай кыл деп. А 5-чи стадияга өтсө, ал стадиялар скорость клубочковой фильтрации деген функциясы карап турабыз да. Ошол качан 15тен такыр эле ылдый түшүп калса, 15 мл в минутудан. Ошондо анан 5-чи стадияга келди. Буга эми гемодиализ менен гана кан тазалаш керек болуп калды деп айтабыз да. Операцияга чейинки жана кийинки кээ бир анализдер Белоруссияга жөнөтүлөт. Анткени ооруканада анализдерди текшерүүчү лаборатория жок. Андыктан татаал анализдер аргасыздыктан чет жакка жиберилет. Ал эми боор алмаштыруу жаш балдарда көп кездешет. Чоңдорго караганда жаш балдарды операция кылуу татаал. Анткени жаш балдар өсүп турат жана аларды улам көзөмөлдөп байкап туруу керек. Эми бул жерде биз ошо 12-жылы министрликтен уруксат алганбыз. Эми көбүрөөк даярдыкта болгондуктан чоңдорго дагы бизге жанагы бөйрөктү гемодиализдичи жасалма бөйрөк аппаратын чоң кишилер дагы биздин базада гемодиализ кылып аттык да. Анан ошонун негизинде бизге бөйрөк алмаштыруу операциясынын трансплантациясын гана бизге уруксат бергенде. Анан трансплантацияга гана уруксат берген. Ал эми боор алмаштыруу болсо, бул балдардын арасында көп кездешет. Мына боордун жанагы өт түтүкчөлөрдү тубаса жок болуп калат да. Аны жасоонун ошо баланын өмүрүн сактап калыш бир гана жол бул ушу бөйрөк алмаштыруу операциясы да. Анан ошол өт түтүкчөлөрү жок балдар Кыргызстанда бир жылда бир 15-20дай түрүлөт. Бейтап операциядан кийин дарыгер хирургдардын көзөмөлүндө болот. Атайын палатага которулуп, тийиштүү жардам көрсөтүлөт. Реабилитация процесси абдан татаал нерсе да. Ага дагы кесипкөйлөрдү даярдашыбыз керек. Ал ичкенден кийин жанагы трансплантация болгон орган, ал башка органда, ал баягы организмди түртүп салбаш үчүн, тээп салбаш үчүн аны дайым лаборатордук текшерүүдөн иммуносупрессорный клеткаларын текшерип туруш керек да. Ага биздин специалисттер даяр да. И боор боюнча дагы специалисттерди даярдап атабыз. Нукура бизге керектүү нерсе бул баягы биз иммуносупрессияны кылабыз. Буларга татыктуу эмес зат коюлган бул орган. Ал туура иштеп, туура кабылданып кеткенге иммуносупрессия дарылар ичилет. Алардын дозасы өтө бизге керектүү нерсе. Ошон үчүн аны кан басымында биз текшерип турабыз. Дүйнө жүзүндө бул ошондой принцип. Өзүнүн ар бир күндүн дозасы болот. Ошол дозага келтирип караш керек. Анткени эгер аз болуп калса, ал орган иштебей коет. Көп болуп калса да, ал алган орган дагы иштебей жаман таасир кылып баштайт. Бөйрөктү алган реципиентти биз экинчи күнү уже тургузуп бастырабыз. Донорду болсо эртеси күнү эле уже тургузуп бастырабыз. Уже базып, баарын өзүнө келгенде анан биз отделенияга көтөрөбүз. Отделениядон дагы орто жолдон 10 күнгө чейин болот.
Анткени биз такташ керекпиз, эч зыяндык жок. Үйгө кетсе болот деп 10 күндөн кийин биз үйгө чыгарабыз. Бөйрөк жана боорду алмаштырууда күчтүү аппаратуралар талап кылынат. Ал эми биздеги аппаратуралар, техникалар кайдан алынып келинет жана сапатка жооп береби? Эми муну биз тендермен алабыз да. Тендермен алабыз. Эми бүгүнкү күндө арзаны Кытайда бар. Кымбатырагы Японияда, Европада чыгат да. Анан кийин эми баягы орустардын бир жакшы макалы бар эмеспи? Кедей бир нерсени кылгыска 2 жолу төлөйт деп. Эми тендерден биз баягы анын параметрлерин жазганда бир жакшы аппаратты алсак деген ой бар да. Аны кайсыл фирма тендерден утуп алат? Бизге биринчи каражат бөлүнсө, анан аны тендерге коюп, анан тендердин ичинде тендердик комиссия тандайт да специалисттер менен кошуп. Кыргызстанда ткандарды алмаштыруу операциясы боюнча мыйзам 2001 жылдын 13 январь айында чыккан. Бирок бүгүнкү күндө бул мыйзам эскирген же азыркы талапка толук жооп бербейт дейт дарыгер. Жогорку кеңеште мына бизде ушу ткандарды алмаштыруу операциясы боюнча закон 2001 жылы январда кабыл алынган. 13 январда чыккан. Бүгүнкү күндө ал закондун көп жактары эскирип кетти да. Бүгүнкү күндүн талабына ал толук жооп бербейт да. Анан азыр саламаттык сактоо министрлиги, жогорку кеңеш, өкмөт атайын жумушчу топ түзгөн. Ошонун үстүнөн иштеп атабыз да. Бүгүнкү күндө биз бул законду кайра карап чыгып, бүгүнкү күндүн талабына ылайыкташтырбасак, ал жанагындай трансплантациянын өнүгүшүнө дагы бүгүнкү күндө тоскоол болуп атат да. Бейтаптын бөйрөк алмаштыргандан кийин эле көйгөйү чечилип калбайт. Операциядан кийин адам көптөгөн дары-дармектерди ичүүгө туура келет. Дарылар жетиштүүбү? Керектүү дарыларды Кыргызстандын дарыканасынан сатып алууга болобу? Керектүү дарылар бүгүнкү күндө Кыргызстанда аз. Мисалы ушу бөйрөк алмаштыруу боюнча чет өлкөдө барып бизде неметкендер 200дөн ашты. Жалпы саны. Аларга керектүү жанагы иммуносупрессорлордун деңгээлин төмөндөтө турган дарыларды берип туруш керек да. Дарыларга мисалы мамлекет былтыркы жылы 67 миллион сом бөлүп берген. Аны саламаттык сактоо министрлиги ошо лорго берип атат да. Бөлүп беришет. Атайын комиссия менен бөлүп беришет. Анан бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, ушу өзүбүздө язган ооруларга биринчи көзекте ошо мамлекет тарабынан ошолорго жардам бериш керек деп дарыны алганга. Организмдеги көпкө туруп калган заарада микробтор көбөйүп, ал табарсыкты сезгентет. Ал эми табарсык толгондо чыдап, көпкө чейин жүрүү жакшы натыйжа алып келбейт. Себеби заара каналдар аркылуу жылып, бөйрөктү сезгентип, оору жаратат. Грипп болуп, анан гриппке дары деле ичпейт элем мен негизичи. Дары ичкенде жаман көрүп, анан баягы осложнение болуп почкага берип койду да. Почка ошо гриппти өтүштүрө бергенден кийин почкага эме кылат экен да, күч келип, анан ошо өзүнүн функциясын аткара албай почка отказ болуп калат экен. Пепси эмелерден Пепси коланы да көп иччүмүн мен. Аны айтты бияктан врачтар. Пепси кола ичкен сайын баягы бөйрөктүн размери кичинерип отуруп акыры солуп калат экен да. Ошондой деп түшүндүргөн бизге. Мен көп иччүмүн, азыр бир ооругандан бери ичпейм. Азыр үйгө келсе да төгүрөм. Дени сак өлкө бул күчтүү мамлекет. Ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр.